Салам достор. Бүгүн биз аябай маанилүү бир тема тууралуу сүйлөшөлү деп жатабыз. Бул эмнеге бүгүнкү күндө соц тармактарда үйдө жумуш кылган, балдарын караган, кадимки эле мындай тиричиликтин жумушун кылган эркектер аябай хайп кармап жатышат. Гүлайым, кантип ойлойсуң, эмнеге биздин эркектер көпчүлүк убакта бала караганды билбейт же бала карап үйдө жумуш кылганды такыр жасашпайт? Биздин эркектер көбүнчө кичинекейинен баштап эле биздин эркектер үй иштери бул аялдын бир жумушу деп билишет. Кичинекейинен баштап эле үй жумуштары бул аялдын жумушу деп карашат да. Бир үй бүлөдө эркек дагы кыз бала дагы болсо, үй жумуштарынын баарын кыздар жасашат. Кыздар жок болсо, апасы жасайт дагы. Эркектин колуна бир мындай чүпүрөк берип, полду жууп койчу же тамак жеп бүткөндөн кийин өзүңдүн идиштериңди алып жууп койчу десе, бул эркек үчүн бир намысына тийгендей бир нерсе болгондой эле чоңоюшат да. Чоңойгондо өздөрүнүн дагы үй бүлөлөрүндө албетте ошол эле сценарий менен жашаганга жашоону уланта беришет да. Биз баарыбыз эле көрүп атабыз, эркектер даже столдо тамак жеп бүткөндөн кийин өзүнүн чынысын раковинага чейин алып барып дагы койбойт дагы. Аны жууганды вообще мындай эле коюп коелу да. Өзүнүн кийинки жумуштарды жасабайт. Баласын карап, аялынын идишин алып жууп койгонду такыр эле бул теманы даже баштап эле коелу. Бул муну 0,001% жасаса, ошол 0,001% ошону инстаграмга тартып алып, тиктокко видео чыгарып, тим эле хайп кармап, мен мындай мыкты кишимин, карасаңар үй иштерин жасап атам. Үй иштерин жасап атам дешпейт. Аялыма жардам берип атам. Өзүмдөн келген, өзүмдүн генимди ташыган баламдын памперсин алмаштырдым деп, аялыма өзүмдүн баламдын памперсин алмаштырганга жардам берип атам деп инстаграмга чыгарат дагы. Аялдарыбыздын баары, эркектерибиздин баары тим эле кол чап, кандай азаматсың, өзүңдүн балаңды карап атасың деп тим эле жат калабыз да. Бул мындай, бул биздин жашоо, бул биздин чындыгыбыз. Бул Кыргызстанда, анан биздин Кыргызстанга жакынкы өлкөлөрдүн баарында эле ошондой. Бир аз өнүккөн өлкөлөрдө бул процент көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда азырынча ошондой болуп атат. Мен бир нерсени байкадым да, мисалы ошол үй бүлөдө бир гана эркек балдар болсо, ал эркек балдар бүт ошол үйдөгү жумушту жасай берет. Тамакты да жасашат, үйдү да тазалашат, кир да жуушат. Бирок ошол үй бүлөдө эркек балдар анан бир кыз болсо, бардык үйдөгү жумушту ошол кыз жасап калат да. Эмнеге ушундай дейм да? Ошого анткени бул биз көрүп жатабыз, бул кадимки эле нерсе. Берки кыз жок үй бүлөдө жасап жаткандай эле жасаса болот демек. Бирок негедир ошол жумуштун баарын кызга жүктөп коюшат. Мисалы мен бир 2-3 мындай өзүм жашоомдон мындай мисал билем да. Менин туугандарым, коңшуларым ошо бүт эркек балдар болгон үй бүлөдөгү үй бүлөлөр болчу. Алар ошол эркек балдар өздөрү бүт жасачу. Кир да жуучу, тамак да жасачу. Демек болот экен да, үйрөтсө дагы болот экен. Бул эч кандай мындай бир гана аял жасаш керек, же бир гана эркек жасаш керек деген мындай, же бир гана эркек жасай алчу, же аял жасай алчу иш эмес экен да. Бул аны сен бир базалык эле мындай ар бир адамга жашаганга мындай күнүмдүк жашоого керектүү эле мындай үйрөнчүл нерселер экен. Бирок негедир биз бул аялдын жумушу же эркектин жумушу деп жасап мындай үйрөтүп алат экенбиз да өзүбүз балдарды деп ойлойм да. Бирок алар армияга деле барганда сопсонун эле өздөрү жасашат го. Алар армияга барганда эмесин төшөгүн эле бир бырыш болбогондой эметиш керек, төшөш керек деп ошонун баарын үйрөнүшөт го. Анан зубной щетка менен полду жууп дагы бирдемкелерди кылып, анан ошол эле армиядан чыгып үйгө келгенде ошолордун баары мындай
бир күндө эле унутулуп кайра ошол нерселердин баарын аялдарга жүктөп коюшат. Бирок айтышат ошол армиядагы окутууларды ошол дисциплинаны окуп келгендер өзүнө тың болот экен, анан кайсы бир ишти жасай берет экен, анан кийин шым көйнөктөрүн өздөрү үтүктөшөт экен. Мындай көпчүлүк убактачы. Демек биз үйдө биз эмес үй бүлөлөрдүн көбүндө ата энелери эле аларды үйрөтүп коюп атышат. Эчтеке кылба, бул аялдын иши. Мен да ошентип ойлойм. Тамак бышырганды биле албайсың, анткени эркек мээси тамакты көргөндө эле тамак бышырганды үйрөнө албайт деген бир нерсени үйрөтүп атабыз балаларга. Же бизде мындай башынан эле мындай неме бар да. Мисалы мен үй бүлөмдө 2 кыздан кийин 2 эркек бала төрөлдүм. Биз сиңдим экөөбүз бүт нерселерди жасачубуз. Эми мындай үй бүлөнүн улуусу болгондон кийин мен биринчи эле өзүм мага биринчи приказ келет да. Мынаны жаса, же мынаны кыл деп мен жасайм. Анан кийин мен сиңдим жасайт. Анан 2 эркек бала, алар көбүнчө окуп, ойноп ушинчип эле жүрчү да. Анан мен турмушка чыктым, мен сиңдим окууга кетти. Анан 2 эркек бала калды. Анан апам айтат, үйгө жумуштан кийин келсем, монча идиш аяк, чайлар ошол ичилген жерде турат. Мисалы эртең менен чай ичип кетсе, ошол жерде турат. Бүт чачылган. Анан аларды кайрадан үйрөтүп баштадым дейт да. Аласыңар, жыйнайсыңар. Кадимкиде ошо бизге үйрөткөндөй болуп, кайрадан үйрөтүп баштады да. Үйрөтүп, эми азыр мен мисалы эң күчүү иним ал келип, идиш жууп, тамак жасап, мисалы бүгүн аш жасалат десе, Союз арчы ушинтип даярданып, кесип, кайнатып ушинтип жасап калды да. Бирок ошол бир убакыт ошо биз баарыбыз сиңдим экөөбүз кеткен убакыт мындай аябай кыйынчылык болду да. Апама да, атама да кыйын болду деп ойлойм. Анткени алар башынан үйрөтүштү бүт нерсеничи аларга. Ошону биз ошого жеткирбей эле мындай баланын кичинекей кезинен эле үйрөтсөк болбойбу деп ойлойм да. Мисалы ошол эле үй жумушун жасап үйрөткөндө ошого кошумча эле бала караганды үйрөтүп койсок деле болот да. Мисалы бүт эле баягы кыз төрөлгөндө нянька төрөлдү дебей, эркек балдарды деле ошого үйрөтсө болот деп ойлойм да. Кыздарды ошо кичинесинен үйрөткөн үчүн бала кармаганга, көтөргөнгө деле мындай эби келет да. Эркектер кантип көтөрөм деп мындай. Мен ойлойм ошон үчүн дагы эле балким кийин өздөрүнүн балдары төрөлгөндө алар мынтип бул менин ишим эмес, бул турган аялдын иши деп ойлойм дейм да. Мурунку муунданбы же азыркы деле муунданбы үйдө жумуш жасай албаган, колунан көп нерсе келбегендер кийин деле мисалы жесир калса же үйдө бир аял жок болсо да, апасы же эжеси, сиңдиси, карындашы же дагы бир аял жок болсо, алар мындай тиричиликти жүргүзө албай калып кетет дагы. Аларга туугандары каяктан бир аял таап берсе экен, үйүндө жумуш кылып, курсагын тойгозуп турганга деп бир мындай няня издешет да. Бирок мисалы аялдар ошол эле мезгилде 60-ка чыгып, канчага чыгат, өздөрүн жумушун кыла берет, тамагын да жасай берет, үйүн да тазалай берет. Жесир калган аялдар экинчи жолу турмушка чыкпайм деп көп ошентишет да. Чыкпай эле коет. Ооба, мен мындай соп-сонун эле жашадым, бир кишини карап чоңойттум. Анан жесир калганы көбү, мен билгендердин көбү, жок мага жетет, мынакей балдарым бар, неберелерим бар, жалгыз эле жашап, жыргап жашай берем дешет да. Бирок эркектерге сен айткандай чын эле мындай нянечка таап бергенге аракет кылышат. Өзү анткени бир жылда эле, жарым жылда эле жүдөп, нормалдуу тамак жебей, өзүн карабай элемет калат да, чын эле. Анткени өмүр бою аны караган, анын кийимдерин тазалаган, тамагын берип турган бир аял болгонуна көнүп калышат экен. Ошо сен азыр бир эркекти чоңойттум десең, бир немени эстеп атпаймынбы? Жакын арада эле поликлиникага барып, кезекте турсак, бир аял менен эркек турат. Андан кийин экөөңүздөр киресиздерби же бирөөңүздөрбү десем, жок, бул менин жолдошум деп калды да. Андан кийин ойлоп, бул чоң эле киши го, өзү поликлиникага келе албайбы же доктурга көрүнө албайбы же мына жерим ооруп атат, мындай дары ичтим же мындай симптом болуп атат деп айта албайбы деп мындай
мен үчүн шок болду да. Ал жерде бүт мага окшогон кичинекей баласын алып келген аялдар отурат да, же кыздарын алып келген аялдар отурат. Анан ал ошол эле аял менен эркек да. Эми мындай карасаң аябай күлкүлүү бир жагынан, бирок бир жагынан таң каласың да, кандай мындай базалык, мындай ар кимге Ал кичинекей баласын алып келгенде алып келип алды. мындай эми кандай десем, алар бирөө экөө тең кезекте турат да, мындай. Ал докторго кирип, мынакей жолдошумдун ичи ооруп атат, карап коебуз беле. Же аны көптөн бери доктурга барбай, же атайын жумушунан бошоп келип алып келдиби, мындай суроолор көп да, түшүнбөйсүң. Бирок мен ойлойм, чоң киши өзү ошондой доктурга барып, анализ тапшырып, ошондой мекемелерди дагы көрсө жакшы болобу деп ойлойм да. Биздин эркектердин көбү, азыр көбү десем балким кээ бирөөлөр таанып калышат, бирок чын эле эркектерибиздин көбү мындай инфантильный бойдон кала беришет да. Ооба, алар ошол өзүнүн жумуштарын мындай үй тирилиштеги жумуштарын жасай албайт, өздөрүн карай албайт. Анан ошол инфантилдүү характери анын жаңы үй бүлөсүндө дагы өзүнүн мындай таасирин берет да. Анткени мисалы ажырашып кеткенде, аялы менен ажырашып кеткенде мындай өзүнүн мен сага дарындым, сага башка карабайм, сенин балдарыңа карабайм, алимент төлөбөйм деп туруп алышат го. Азыр бизде канча деген алимент боюнча канча деген карыздарыбыз бар. Ооба, эркектер аларды өздөрүнүн эле балдарына тамагына акча бербей катып, ошол аялына мындай бир аз эмемде характеримди көрсөтөйүнчү деп мындай бала бойдон калышат да. Жамандык кылайын ошол аялга. Ооба, мындай кичинекей балдар урушат го. Мен сага оюнчугумду бербейм, тиги бу кылам деп. Ошол мен биздин алимент төлөбөгөн эркектерге карап, ошол балдарды элестетем да. Аялга зыян кылайын, ошол аял мындай өзүн жаман сезсин деп балдарды урдап бербей ушундай болот. Бирок аларга балдар керек деле эмес, мындай карабайт деле, атасына таштап коет, ата-энесине таштап коет. Көпчүлүк убакта ошол эркектин апасы, балдардын энеси мындай карап калат, Мындай чоң кишидей отуруп алып, өзүнүн экс аялы менен отуруп алып сүйлөшкөнгө кудурети жетпейт да. Мындай бир чечимге келип, бар мындай балдар үчүн деген мындай чоң кишилердин мындай чечимине келише албайт, туура. Мен дагы бир нерсени ойлойм да, бул мисалы биз ошону айтып жатабыз, эркектер ушундай депчи. Сен оюңча бул эмнеге алар ушундай бала кезинде эле калып калат? Булардын эмне кылыш керек? Кантип? Мисалы мен эркек баланын апасы болгон үчүн ошондой суроого кызыгам да. Бизде бул кайра эле бизде кыргыздарда көп эле бар деп ойлойм да. Башка улуттарда кандай экенин билбейм, бирок кыргыздарда абдан көп бар. Сепарациядан өтө албай атабыз да. Сепарация деген нерсе бул бөлүнүү. Балдар ата-энесинен бөлүнүш керек. Бул мындай 13, 14, 15 жаштарында ар бир өспүрүм балада, кыздарда болобу, эркек балада болобу, ата-энесинен бөлүнүү процесси башталат. Бул убакта өспүрүмдөр мындай характерин көрсөтүп, ата-энесине каяша айтып, кеч келип, же өзүнүн бир интерестери пайда болуп боло баштайт да. Ошол процессти ата-энеси дагы, бала дагы мындай бир туура жашап өтсө, анан бул чоңойгондо үй бүлө ата-энесине дагы, балага дагы мындай пайдалуу болот да. Анткени ошол өспүрүм балдар чоңойгондо жетилген, баарын түшүнгөн, чоңойгон взрослый кишилер болот да. Бул сепарациядан өтө албаган кишилер анан өмүр бою мындай бир аз инфантильный кезинде калып калат да. Бизде ата-энелер көп учурда балдарына ошол сепарация процессинен өтүүгө тоскоолдук кылат. Эмнеге каяша айтасың, эмнеге мени укпайсың, мен сага айттым, ол карашымды ки, эмнеге сен кызыл шым кийип атасың, мен тамак бышырдым, ошону жейсиң, башка бир интерестериң болбошуң керек деп кыргыздар көп ошентет да. Ошого ошол өспүрүмдөр өзүнүн характерин көрсөтө албай, өзүнө жаккан бир кызыкчылыктарын айта албай, ошол кичинекей бала бойдон калып калышат деп ойлойм. Бирок так эмес, психолог эмесмин, бирок мен ошондой ойлойм да. Анан дагы көп учурда менин байкашымча, эми айылдарда көп ошол бар деп ойлойм, бирок Бишкекте деле бар болуш керек.
жаш балдардын өзүнүн бир бөлмөсү, пространствосы жок да. Эми үй бүлөлөрүбүз чоң. Ар бир үйдө 3-4-5 бала бар. Үйлөр кичинекей, 2-3 комнат квартиралары шаарда. Ар бир балага өзүнүн бир бөлмөсүн бөлүп бере албайсың. Көп учурларда чоң үй бүлөлөрдө мындай залда эле жатышат, же ата энеси менен бир жатышат. Ошентип чоңойгондо кайра эле өзүнүн бир эмеси, мекендиги жок болгон үчүн кайра эле ошол сепарациядан өтө албай, мындай орусча айтканда маменькин сыночек болуп чоңой беришет да. Анан чоңойгондо мындай проблемаларга келип чыгат. Мен ойлойм да, ошол сепарацияны айтып атканыңда өзүнүн оюн айта албайт, анан ата энеси таңуулаган ойду мындай өзүнүн ою катары эсептейт дегенде, биздин ата эне мисалы сен ушуга үйлөнөсүң деп дагы бирөөнү таап келет. Ошондо бул кадимкидей эле баягы ошол эркек бала болобу же кыз болобу да, бул аябай эле баягы өзүнүн мындай кандай десем, жеке оюн, жеке мындай чектерин аябай эле бузган болуп эсептелет экен ошондо. Ооба. Сен ушуга үйлөнөсүң, буга үйлөнбөйсүң, мисалы сүйүп күйүп мындай сүйлөшүп жүрүшөт, анан аларды ажыратуу эле бул мисалы башка региондон экен, болбойт бизге деп туруп, биздин немеге туура келбейт деп туруп, мына кызга үйлөнөсүң деп үйлөнтүп коюшат го. Ар бир кишинин чек аралары болуш керек. Бул кичинекей бала болсо деле, 3-2-5 жашындагы кичинекей бөбөк болсо деле, чоң киши болсо деле, и тем более башка бир үй бүлө болсо, анын бир чек арасы болуш керек. Ал башка бир бөлмөдө жашап атса, аларга мындай тийгилишпей, алардын жашоосуна тийгилишпей, алардын иштерине тийгилишпеш керек да. Бирок бизде Кыргызстанда ал жок. Чоң көйгөй го. Келиндердин форумуна кирсең эле бүт кайнем ушинтип атат, мону ки деп атат, монтип жүрбө деп атат деп даже кийимини кийгилишип атат. Ооба, ушундай майда чүйдө нерселерден деле айтышат. Балабызды мынтип кара деп атат, же атын мындай кой деп атат деп иши кылса, мен ойлойм көпчүлүк ушул биздин ажырашуулар же үй бүлөдөгү чоң көйгөйлөр ушул ата эне жаңы ошол балдарынын үй бүлөсүнө кийгилишип, өздөрүнүн мындай ойлорун таңуулаган үчүн ушундай нерсе болуп атабы деп ойлойм да. Биздин ошол чек араларды кармабаганыбыз үчүн бизде ушундай мисалы үй бүлөлөр бузулуп кетип атабы. Азыр биз кичинекей эле бир ошол өспүрүм балдарыбызга эле муну кий десең, бизди укпай, жок бул менин жашоом, менин кийимим деп бирдемкелерин кийип же бирдемке жеп кетишет да. Бул болсо чоңоюп калган 20 жаштан ашкан, 30 жаштан ашкан кишилерге эмне кийиш керек экенин айтышат. Балдардын атын эмне коюш. Ошол балдардын атын коюу деле мен үчүн мындай бир триггер, травма да. Сен 9 ай ошол баланы курсагында ташыйсың, төрөйсүң. Кээ бирөөлөр өтө эле оор бир абалда болушат бул 9 айдын ичинде. Кээ бирөөлөрүнө абдан эле татаал оор келет бул процесс. Анын атын кое албайт, фамилиясын кое албайт. Бизде отчество деген нерсе бар, отчествосын кое албайт. Ошол такыр эле мага бир триггерди бир тема да. Мен да бир нерсени эстеп кеттим. Ошол сепарация дегенде биз мисалы биздин мындай маданиятта деле ушундай нерсе бар. Мисалы жаңы мындай үйлөнүп келгенде, келин алганда дегенде кайненеге монтип айтышат да. Колуңуз узардыбы же болбосо үйрөтүп алдыңызбы дейт да. Анткени жаңы келген келин балким 50 жок 50 дагы эмес 100 жыл мурун 15 жашар кыз келет, 14 жашар. Азыр 25тен кийин үйлөнүп жатышат, туурабы? Эми 20да дале болот, бирок көпчүлүк убакта бул баягы лобная долясы уже катып калган чоң киши келет. Аны кайра мынтип жуурганга мүмкүн эмес да. Ал өзүнүн ойлорун айтат. Ал азыркы жаңы мисалы информация менен жашайт. Анан кийин бирөө үйрөтүп жатса, аябай эле мындай эми кээ бирлер кабыл алышы мүмкүн, бирок көпчүлүкү мындай кабыл алуу аябай эле кыйын болуш керек деп ойлойм да. Ошого үйрөтүп алдыңызбы, колуңуз узардыбы дебей эле мындай эми бул салт катары, бирок ошол нерсеге дагы көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керекпи деп ойлойм да.
мисалы балдарга биз көпчүлүк убакта ыйлаба же мисалы жинденбе деп ыйлаба деп көп айтышат. көп айтабыз. Анткени ыйлаган бул кыздар ыйлайт, эркек балдар ыйлабайт деп айтабыз. Бирок ошол эле убакта бул бир эмоциянын түрү. Ыйлаган бул ый бул биздин мындай кайгылуу бир нерсени көрүп же сезип жатканыбыздын белгиси. Бул норма деп айтышыбыз керек. Ошондо ыйлаган бул норма, кайгыны сезген бул дагы бул норма. Жинденүү бул норма. Жинденүү мисалы сен каалаган нерсени ала албай калганда жинденесиң деп ошол балдарды кичинесинен биз өзүнүн эмоциясын түшүнүп билүүгө, ошол нерселерди мындай туура кабыл алууга үйрөтсөк, кийин деле ал ошолор эмоциясын тааныйт дагы. Ошону мен мисалы жинденип жатам, мен эмнеге жинденип жатам деп өзүнө мындай кандайдыр бир отчет берет дагы. Мындай туура эмес нерселерге барбай, өзүн кармап, ошол жинденген эмоциясын башка жака чыгарып, ушинтип өзүн кармап үйрөнсө, мен ойлойм биздин балдар, кийин болочоктогу эркектер, аталар, жубайлар мындай эмоционалдык жетишилген чоң кишилер болот деп ойлойм. Могу эмоционалдык жактан жетилүү агрессиянын, зомбулуктун деңгээлин дагы түшүрөт. Ооба. Анткени биздин эркектер, кээ бир эркектер эмнеге зомбулук кылышат? Анткени алар ошол эмоциясын түшүнбөйт. Кичинекейинде аларга жинденбе, ыйлаба, секирбе, күлбө деп ошол эмоциялардын баарын мындай камап салышкан дагы ал жинденип атканын билбей жүрүп бир күнү барып бирөөсүн болтолоп салат. Демек эркектерди чоңойтуп атканда аларга эмоцияларын түшүндүрүп, аларды жашап чыгарганга уруксат берсек, чоңойгондо бизде азыр просто агрессия деңгээли, зомбулук деңгээли Кыргызстанда аябай эле ашып кетип атат. Ошол деңгээлди бир аз төмөндөтө алат экенбиз. Бул сонун бир нотада бүгүнкү талкуубузду бүтүрүп атабыз. Кайсы бир теманы сүйлөшкүңөр, талкуулангыңар келсе, бизге жазып койгула. Биздин баракчага сөзсүз катталгыла, коңгуроону баскыла жана комментарий менен лайк сөзсүз коюп кеткиле.